Бишкекте 10 жашар бала оюн зоо кызыгып үйүнөн чыгып кеткен бойдон үйүнө кайтып келбеген. Казакстан Алматыда коомдук жайда дрифт жасаган айдоочу 10 күнгө камалды. Эгерде бизде да ушундай мыйзамды чыгарып койсо, сиз колдойт белеңиз. Бишкекте бүгүн капысынан майы кызматкерлери айдоочулардан ызнактарды сурай баштады. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Велосипед тээп кеткен. Бишкекте 10 жашар өспүрүм дайынсыз болууда. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер бөлүмү билдирди. Маалыматка ылайык 12 апрелде милицияга анын апасы кайрылып, баласы ошол эле күнү Ак Орду 1 конушундагы үйүнөн саат 13:00-14:00 чамаларында кочкул кызгыл түстөгү велосипед тээп чыгып кеткен бойдон кайтып келбегенин айткан. Белгилери: бою 130-135 см, арык денелүү, чачы кара, кийген кийимдери кара футболка, кара шым, кара бут кийим. Милицияга айтылган баланы көргөндөр болсо кабарлап коюуну өтүнөт. Байланыш номерлары 0312 35 12 70, 0553 102 880, 0551 088 330 же 102. Булак супер кежи. Жүзүчкө чыкмак экен. Чолпонбай Төлөбердиев эскерилди. Бүгүн 13 апрелде Улуу Ата Мекендик согуштун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин туулган күнүнө арналган эскерүү иш-чарасы болуп өттү. Бул тууралуу Коргоо министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык иш-чарага өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн ардагерлери, Жогорку Кеңештин депутаттары, мектеп окуучулары, коомдук ишмерлер жана аскер кызматчылар катышкан. Алгач анын жаркын элесин эскерүү максатында 1 мүнөттүк эскерүү жарыяланып, андан кийин асманга ок атылган. Министрлик эгер ал тирүү болгондо быйыл 103 жашка толмоктугун белгиледи. Акыйкатчы институту Баткенде ок жеген аскердин окуясын тыкыр иликтөөнү суранды. Акыйкатчы институту Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасына ок жеген аскердин окуясы тыкыр иликтенишин суранып кат жолдоду. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык акыйкатчы кызматкерлери Баткен районунун Бужум айылындагы Коргоо министрлигине караштуу Илбир Сатайын аскердик бөлүгүнө барышкан. Ошондой эле жарандар болгон аскер кызматкеринен кабар алышкан. 5 апрель күнү келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан жаран менен кенже сержант ортосунда өз ара келишпестик чыгып, жакалашып кармаша кетишкен. Кармаш учурунда жарандын куралынан ок чыгып, экинчи аскердин акырегине тийген. Аскер кызматкери алган жаратынан улам Баткен облустук ооруканасында 1 күн дарыланган. Андан кийин 6 апрель күнү аны Ош шаарындагы аскердик госпиталга которушкан. Дарыгерлер ага операция жасатып, тазаланганын билдирди. Абалы канааттандырарлык. Ал эми аскердик госпиталдын командиринин орун басары Нурсейит Карабаевдин айтымында жаракат алган аскер кызматкери 1 ай дарыланат деп айтылат маалыматта. Акыйкатчы институтуна Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасы бул боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатканын белгилеген, тиешелүү соттук медициналык экспертиза дайындалганын маалымдаган. Эске салсак, апрель айынын башында Баткендеги куралдуу күчтөрдүн түштүк батыш оперативдүү командачылыгынын аскер бөлүктөрүнүн биринде аскер адамдардын бири экинчисине ок чыгарганы маалым болгон. Булак супер кежи. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Автобустун жүргүнчүсү терезеден башын чыгарып тамеки чеккени видеого түшүп калган. Соц тармактарда коомдук транспорттун ичинен башын терезеден чыгарып тамеки тартып жаткан жүргүнчүнүн видеосу тарап коомчулуктун сынына кабылды. Алдын ала маалыматтарга ылайык, бул окуя Бишкек шаарында катталган. Коомдук транспортто мындай жүрүм-турум эрежелери каршы келет жана жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна да коркунуч жаратат. Булак Сокол медиа. Ички иштер министрлиги менен жол инспекциясы айдоочуларды жол эрежесин жакшылап окуп, үйрөнүүгө чакырууда. Мам органдар соц тармактарга айдоочулар арасында сурамжылоо жүргүзүп жаткан милиция кызматкерлеринин видеолорун жарыялоодо.
Эске салсак, 1 сентябрдан тарта инспекторлар жол эрежесин одоно бузган айдоочуларды токтотуп, жол эрежесин сурайт. Билбегендер айдоочулук күбөлүгүнөн убактылуу ажырайт. Күбөлүктүгү унага барып, ийгиликтүү экзамен тапшырганда гана ала алышат. Бул кайсы жол белги? Алдым жакшы. Бул кайсы жол белги? Оңго болбойт, Бул кайсы жол белги? Ласканыкка. Бул кайсы жол белги? Оңго бак. Оңго солго кеткен. Бул кайсы жол белги? Ласканыкка. Эмне остановка? Автобус. Туруп тургула, силерге да келет. Автобус бар. Сурайбыз барга. Бул деген именно дорогоспаловской для маршрутных транспортных средств, Жанагы именно жана Киевский көчөсүндө алайлы, Ошол. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Улум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөгөл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Депозиттин номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун.